Эмран шаардын көзгө көрүнгөн үй бүлөлөрдөн биринде чоңойгон жигит. Ата энесинин эркетайы. Ар дайым анын каалоосу дайым дароо аткарылган. Айланасында болсо бейбаш достору, топтолор жана Эмрандын туурарагы атасынын акчаларына сыртта шоктуктар кылышар эле. Ата уулунун бул абалынан бир аз болсо да кабатырланар, бирок жалгыз перзент болгону үчүн бүт каалоолорун аткарар эле. Ушул таризде күндөр, айлар өттү. Убакыт өткөн сайын Эмрандын жахилдиги ашып барды. Жеңилтек кыздар, ахлаксыз достор ичинде күнөөлөргө баткан Эмранды эч ким жана эч нерсе бул жолдон кайтара албайт эле. Ата энесинин да сөздөрүн кулагына албай турган бул жигит өзү каалагандай гана жашайт эле. Атасынын кыстоосу менен Эмран кээде жума күндөрү мечитке барар. Эптеп-септеп намазын окуп, дагы кайра достору тарап ашыгар эле. Күндөрдүн биринде эмне болдуго, жаныдан жакын болгон досторун жоготуп койду. Жаныда кол телефон да жок эле. Эмне кылуусун билбей, жөө шаар айланууга чечим чыгарды. Шаардын борбор көчөлөрүнүн биринде кетип барар экен, алдыда кетип жаткан бир кызга көзү түштү. Бул кыз Эмран билген кыздардан түптүн айырмасы бар эле. Же кийген көйнөгүндө, же жүрүшүндө, же ахлакта аларга окшобойт эле. Эмран кызды күзөтүүнү ниет кылды жана артынан жүрдү. Кыз жолунда көргөн бүт жашы улгайып калгандарга салам берер. Кичинекей жаш балдарды көрсө, аларды эркелетпей өтүп кетпейт эле. Кыз жүрүп барып, шаардын эң таанымал китепканалардын биринин эшиги тарапка беттенди. Эмран да эшик тарапка келди го, бир канча убакыт туруп калды. Андагы жахилият каршысында жакшылык эшиги турат эле. Сыртта калууну каалады го, бирок эмнедир аны ичкери тарап тартты. Эмран китепканага кирип, кызды издей баштады. Кыз болсо окуш үчүн китеп алып, адамдар азыраак жерге барып отурду. Китепкана чоңдугу себеп жигит бир аз таң кала, бир аз убакыт өзүнү жоготту. Китепканачынын олуттуу тиктешинен чочуган Эмран колуна түшкөн китебин алып, отуруу үчүн жүрүп кетти. Ооба, мына, ал кызды тапты. Барып, кыз аны көрбөй турган, бирок Эмран кызды көрө турган жерге барып отурду. Кызга термилип отурар экен, кылып жаткан бул иши күнөө экени эсине түштү. Канча жылдар күнөөлөргө баткан бул жигитке кандайдыр гайыптуу күч тоскоолдук кылат эле. Колундагы китепти ачып да көрбөдү. Бир канча убакыт соң кыз китебин жабып, ордунан турду жана басып кетти. Эмран да артынан барды. Кыз китепти текчеге коюп, китепканадан чыгып кетти. Эмран да артынан чыкмакчы болду го, бирок аны көбүрөөк кыз окуган китеп кызыктырып койду. Текчеден так ошол китепти алды. Не көз менен көрсүң го, китеп үстүнө Кур'ан-ы Карим аяттары мазмун котормосу деп жазылган экен. Кыз отурган жерге барып отурду жана белгиленген бетини ачып окуй баштады. Ал аяттарды катарынан окуп барар экен, жашоосундагы жаман өтмүшү үчүн ич-ичиден ыйлай баштады. Анкабут сүрөсүнүн 3-5 аяттары. Ушул аяттар анын жүрөгүнө кудум жаанын огудай кирип барат эле. Ал Куранды окуй берди. Убакыт өтүп кеткенин сезбей да калды. Китепканачы Эмрандын жанына келди жана китепкана жабылышын айтты. Ал болсо көз жаштарыны арчыганча китепти жапты жана жайынан козголду. Жолдо кетип барар экен, жигит өзүнү такыр башка ааламга түшүп калгандай сезер эле. Эмрандын жүрөгүнө сонун бир сезим, тагыраагы хидаят ээлеп алган. Бирок башка тараптан эсе күнөөлөрү себеп коркунуч ойгонгон эле. Ооба, бул жүрөктө чыныгы коркуу пайда болгон эле. Үйгө жакындашканында жолдо достору ага туш келишти. Эмранды чарчаган абалда көргөн жигиттер анын жанына жакындашты жана: "А досум, капа көрүнөсүң, же бизден тарындыңбы?"
деди бири. Башкасы эсе күлүмсүрөп, эми бир жолу чакырбаганыбызга дароо капа болдуңбу? Деди. Эмран алардын сөздөрүнө маани бербей, жолун уланта берди. Бул абалдан таң калган жигиттер ичи күйгөн абалда анын артынан сөз кыла башташты. Эмран ушунда да аларга көңүл бурбайт эле. Ошондо алардын бири: "Макул бай жигит, атаңдын акчасы түгөнгөнчө сүйлөшөбүз", деди. Эмран болсо бул сөздөн кийин артка кайтты жана аларга жүздөнүп: "Рахмат силерге, жигиттер. Эгер бүгүн да силер менен бирге болгонумда билбедим, абалым эмне болот эле", деди да үйгө кирип кетти. Ушул таризде чукур ойго толгон Эмран түнү бою уктай албады. Түрдүү ойлор арасында аралашып калган Эмранды азанчынын үнү бир аз чочутуп жиберди. Бирок жан кулагы менен азанды укту. Азан түгөнгөнчө ойлорун жыйдыго даарат алуу үчүн ордунан турду. Андан соң тезде кийинип мечит тарап жол алды. Багымдатты жамаат ырахаты менен окуп болгончо китепкана тарап жүрдү. Али ачылышына көп убакыт болушуна карабай, китепканачы да багымдаттан кийин туура ишке келген экен. Эмран китепканага келүүнү күндүк адат кылып алды. Ар күнү дарегине ашыгар, көп китеп окуп, барган сайын Роббисини таанып, ал затка жакындашар эле. Алдыңкы сулуу эмес жашоосунан из да калбаган Эмранды башка бир нерсе тынчсыздандырат эле. Тагыраагы анын туура хидаят жолуна түшүшүнө, күнөөлөрдү ташташына жана Роббисини таанышына себеп болгон ошол кыз ушунча убакыт өтсө да бир жолу да китепканага келбеген эле. Күндөрдүн биринде Эмран адаттагыдай китепканада китеп окуу менен алек эле. Жанына китепканачы жакындашты жана ага карата: "Билишимче, илимге аябай чаңкаксыз. Буну өткөн убакыт уланысында күзөттүм. Сизге бир кеңешим бар. Китеп устаз боло албашы илимдеги алтын эрежедир. Сиз жакшысы бир аалымга шагирт түшүң. Ал кишини каттуу кармап, айткандарын кылың. Ошондо иншааллах чыныгы илим ээсине айланасыз", деди. Эмран болсо: "Мен кайсыл жерден табамын сиз айткан инсанды?" деп сурады. Китепканачы бул өлкөнүн эң күчтүү уламалардын биринин үй дарегине берди. Эмран шашканча китепканадан чыгып кетти. Дарекке жетип барганчы эшик какты. Ичкериден аалымдын шагирттеринин бири эшик ачты жана жылуу мамиле менен: "Келиң, эмне кызмат?" деп сурады. Эмран жигитке келгенин себебин түшүндүрдү. Шагирт эсе бир канча убакыт күтүп турушуну жана ал ичкерине кирип устазынан уруксат алышына айтты. Бир аздан соң шагирт чыгып, Эмранды ичкерине кирүүсүн айтты. Үйгө кирер экен, Эмран эч качан сезбеген 1-2% сезди. Үй чоң эмес, бирок аябай ыңгайлуу жана көркөм эле. Шагирт ага бир эшикти көрсөтүп, бөлмөгө кирүүсүнө ишарат кылды. Ичкериде аалым чыкты. Аны көрүп, пас үн менен салам берди. Салам аликтен кийин Эмран башынан өткөзгөндөрүн сүйлөп берди. Аны көңүл буруу менен уккан аалым абалга карата өз пикирин билдирип: "Эртеден сабактарды баштайбыз. Кечикпей жетип келиң", деди. Муну күтпөгөн Эмрандын аалымдан жоопту угушу менен жүзү кубанып кетти. Эмран эми ар күнү ушул үйгө каттар, аалымдын жакшы көргөн шагирттерин бирине айланган эле. Акоид, фароиз, фыхтан чукур сабак бергенчи, устаз өзүнө кээ бир иштерин Эмранга тапшырууну адат кылды. Күндөрдүн биринде устаз шагиртини жанына чакырып, олуттуу бир маселеде сүйлөшүп алуу сунушун билдирди. Эмран ыраазы болду. Сабактарын түгөткөнчө устазынын жанына келди жана: "Угуп жатам устаз.
Эмне жумушуңуз бар? Деди. Ошондо устаз Эмран: Мына, көп жылдардан бери жанымдасыз. Жашыңыз да чоң болуп калды. Эми үйлөнбөсөңүз болбойт, деди. Эмран кыжалаттан кызарганынча: Устаз, бирок кимге? Деп сурады. Устаз эсе: Мага уул болуң. Кызымды сизге никелеп беремин, деди. Ушул учур Эмран: Устаз, бирок мен ылайык эмесминби деп коркомун да, деди. Ошондо аалым: Кичипейилдигиңизге барекелде. Бирок кичипейилдиктин да өз орду бар. Ата-энеңиз менен сүйлөшүп көрүң. Эртеге үйдөгүлөр менен келерсиз деген үмүттөмүн, деди. Жана маекти аяктады. Эртеси күнү Эмран үйдөгүлөрү менен устазынын үйүнө келди. Бир канча убакыттан кийин андан учурашуу бөлмөсүнө кирүүсүнү сурашты. Бөлмөгө кирип барар экен, анын жүрөгү тез уруп, деми тыгылып, бир аз бошошту. Бөлмө ичинде бир кыз эшикке тескери абалда отурар эле. Эмран өзүнү тааныштырды. Абалыны жана башка маанилүү нерселерди айтып өттү. Эми бир гана кыздын жүзүнү көрүш калган эле. Эмне дешини билбей туруп калган Эмран дем алып: Эгер кааласаңыз, маекти аяктайбыз, деди. Ушул учурда кыз ордунан турду жана артына өгөрүлдү. Ошол чакта Эмрандын тамагына бир нерсе тыгылгандай болду. Жүрөгү дүкүлдөп уруп, өз жайыдан чыгып кете баштады. Мына ал. Жакшылыктын алгачкы кадамы, сулуулуктун эң чоң белгиси. Бул кыздын алдында Эмран өзүнү жоготту. Ал бир гана сөздү айтууга аракет кылар, бирок тили айланбайт эле. Акыры дудуктанып: Сиз ошол китепканадагы, деди го, сөзү оозуда калды. Ооба, мен так ошол, деп жооп берди кыз жана уялганыча бөлмөдөн дароо чыгып кетти. Эмран бөлмө ичинде өзүнү коерго жай таппай туруп калды. Оюда булардын баары түштөй сезилер эле. Бир аздан соң бөлмөгө устазы кирип келди. Жана: Отуруң, сизге 2 ооз сөзүм бар, деди. Экөөлөрү отурушту. Устаз сөз баштап: Уулум, мен кызымды сизге турмушка беремин. Бирок бир шартым бар, деди. Эмран эсе: Айта бериң, устаз. Мен эмне десеңиз ыраазымын, деди. Ошондо устаз: Жалгыз шартым той жөнөкөй болуусу керек. Исраптан Аллахым сактасын, деди. Эмран бул шартка кеп сөзсүз ыраазы экенин билдирди. Мына той күнү да жетип келди. Аалым айтканындай той жөнөкөй болду. Ысырапка жол берилбеди. Ушундай кылып 2 жаштын бактылуу күндөрү башталды. Эмран чыныгы мээримкөй, турмуш жолдошу эле. Жубайы Асия да ал күткөнүдөн да мыктыраак болуп, илму абалда кээде күйөөсүнөн да өйдө эле. Ушул таризде күндөр, айлар, жылдар өттү. Эмран жана Асия баарыны суктанта турган сулуу түгөйлөр болушту. Аллах аларга сулуулук үстүнө сулуулук кылып, кыз перзент берди. Кичинекей кыз аябай ширин болуп, кичинекей колдору менен ата-энесинин жүздөрүнү сылар, кашы көздөрүнөн эсе өөп коер эле. Албетте, аалымадан курулган үй-бүлө перзенттеринин да өздөрү сыяктуу болушун каалайт. Кудум ошондой болду да. Амина зээни күчтүү, таланттуу кыз эле. Ал күндөн күнгө апасыдагы илимдерди өздөштүрүп барат эле. Бир күнү Асиянын каттуу ысытмасы чыкты. Эмран тез жардам чакырды. Дарыгерлер аны тезинен ооруканага алып барыш керектигини, болбосо абал мындан да кооптуу түс алышыны айтышты. Эмран ыраазы болду жана өзү да алар менен бирге кетти. Аялынын барган сайын абалы оорлошуп барар эле. Дарыгерлер аны
реанимация бөлүмүнө алып кирип кетишти. Эмранды эсе киргизишпеди. Арадан чамасы 2 саат убакыт өттү. Мына ичкериден ал тарап ак көйнөктөгү медайым келүүдө. Бирок эмнегедир анын маанайы чөккөн. Эмрандын маңдайына келди жана Аллах сизге сабыр берсин. Пенделик. Колубуздан келген бардык ишти кылдык, деди. Эмран бүтүндөй өзүнү жоготту. Эмне кылуусун билбей, оорукананын жолунда отуруп калды. Андан соң ал аялынын жанына кирүүгө уруксат сурады. Ага уруксат беришти. Мына ал жашоосунун мазмуну, көзүнүн кубанычы, бейиште да бирге болууну арзуу кылган жубайы. Периштеси жансыз абалда, бирок чырайлуу. Кудум уктап жаткандай, жылмайып жатат. Асияны жерге берилгенине да 4 күн болду. Үйдөн кудум 1-2% кеткендей. Аллахтын тагдырына ыраазы абалда отурган Эмрандын башыны кызы кичинекей колдору менен сылай баштады. Жылуулукту сезген Эмран кызыны каттуу кучагына басып, аябай ыйлай баштады. Ушул учурда кичинекей кыз атасыны өзүнөн итерип жүрүп кетти. Ата таң калган абалда кызын күзөттү. Амина апасынын китеп шкафынын тартмасынан бир барак кагазды алып атасына берди. Жана апам муну сизге беришимди айткан эле, деди. Кызынын колунан кагазды алат экен. Эмран жүрөк жутуп ага карады. Бул кагазга жубайы кээ бир нерселерди жазган эле. Кат мазмуну төмөнгүдөй. Ассаламу алейкум, сүйүктүү жолдошум. Жашоомдун эң соңку күндөрү, дуаларымдын мөмөсү. Бул кат колуңузда экен, демек мен Роббим тарап көчтүм. Аллахымдын берген тагдырына ыраазы болобуз. Эсиңиздеби? Биз дайыма бейиштерде бирге болууну арзуу кылат элек. Бакчаларда айланышты, анхарлардан суу ичишти жана даамдуу тамактардан тамактанууну каалайт элек. Мен бул жашоо дүйнөдө өз озуйпаларымды чын ниеттен колумдан келгениче аткардым. Колумдан келбегенине ыраазы болушуңузга ишенемин. Озуйпаларымды толук кылыш максатында сапарга сизден алдын чыгууну ниет кылган элем. Аллах чебер зат. Ыхлас менен каалаганыбызды ашыгы менен берет. Мен сизден алдын барып, ал жерде сизди күтүүнү арзуу кылган элем. Арзумга жетейин деп турам. Негизи мендеги оору кыйла алдын башталган. Бирок муну сизге билдирүүнү каалабадым. Ичимде сактадым. Бул кызыңыз Амина. Андагы күчтүү зээнди сиз жакшы билесиз. Ушул себептен мен ага өзүмдү баарыны жеткизүүнү аракет кылдым. Кичине болсо да кызыбыз көптөгөн илимдерден кабары бар. Ата-энесиге татыктуу кыз болуусуга үмүттөмүн. Аны абайлап сактаң. Убакты сааты келгенде өз эсине тапшырың. Дагы бир сөз. Менден кийин жалгыз өмүр өткөзбөң. Жалгыздык Аллахка саз, пендеге эмес. Ушул себептен турмуш куруң. Аллахка тобокел кылың. Ал зат мутаваккилдерди сүйөт. Аны көп эстеп, ойлоп жүрүң. Илимди атамдан аманат кылып алгансыз. Аманатты өз эгелерине тапшырың. Өзүңүздө калып кетпесин. Акыркы сөзүм эсе сабырдуу болуң. Аллах Таала сабырдуулар менен бирге. Юсуф Шоши.